Ноокат жолу чындап бүттү же? Транспорт министри Тилек Текебаев ноокат жолу бүттү. Тапшырманы өз убагында аткардык деп айтты. Тактай келгенде тамтыгы чыккан 50 чакырымдан ашык жолдун 13 чакырымы гана бүткөнү белгилүү болду. Министр ушул тилке эң көйгөйлүү болуп жаткан деп ишендирди. Мындан 40 күн мурда Камчыбек Ташиев эгер 31 августка чейин ноокат жолу бүтпөсө, Текебаев кызматтан алынаарын айткан. Баштадык. Баштаганда ошо Митрасда биринчи жолу ушундай капиталдык ишти жүргүзүп атабыз. Негизи мына бизге берилген тапшырманы коюлду ошо биринчи сентябрга чейин өтөсүң деп. Биз болсо ошол айткан берилген тапшырманы өз убагында аткардык. Мына биз эртең 2030 күнүнө чейин кол кадырдырабыз. Ага чейин знактар да коюлуп атат, разведкаларды барып чейин болот. Биз ошо кол кадырдырабыз. Мындай канчалык деңгээлде ошо коюлган мөөнөттө бүтөм деп өзүңүзгө ишендиңиз эле? Эми мен ошо эртең көрдүм да, эртең бүтүнү менен бияктан болсо келип биздин ишкерлерибиз менен световой дейин биз туура пайдаландык. Эртең менен саат 6-7лерден баштап иштеп, кечки күн батканга чейин иштеп аттык. Ошол эле балдарыбызга эксменге уюштуруп, бияктан болсо рабочийлер иштеген менен зато жана немелер асфальттоо бетон заводдор алар күн түнү менен иштеп атышты да. Ошондой немеден ташты майдалачуу оборудованиясы алда ошо күн түнү менен иштеп атышты. Ошо менен биз бизге койду эле президентибиз тапшырманы. Ошол себептен болсо биз аны аткарганга даярбыз. Кандай максат, кандай иш коюлсын, всегда даярбыз. Аллах ийгилик берсин. Мекенimiz başka ülken devleti Katar'ı kurtuluşuna Allah Teala söylediği nasip kılsın. Yana bir жақсы yollarda kurtuluyor. Allah ikimizni aldı. Allah. Баткендин Борбордук стадионунда адамды арыктата турган тепкич жасалды. Архитекторлор мындай уникалдуу долбоорду ийгиликтүү ишке ашырып, сыноодон өткөрүп жатышат. Маданият министрлиги Кыргызстанда TikTok сервисин жабууну чечти. Ведомство бир катар бейөкмөт уюмдар кайрылып, соц тармак балдардын психикасына терс таасирин тийгизип жатканын айтышкан. TikTok тармагындагы кыска клиптерди көргөндөн кийин аны кайталоого аракет кылышат. Анын кээ бири балдардын өмүрүнө коркунуч туудурат деп айтылат маалыматта. Маданият министрлиги сервистин контентине мониторинг жүргүзүп, балдардын ден соолугуна жана өнүгүүсүнө залакасын тийгизген маалыматты чектөө жана курактык категорияны көзөмөлдөө функциялары жок экенин аныктаган. Чечим ишке ашырылышы үчүн Санарип министрлигине жөнөтүлдү. Бишкектин четиндеги Орок айылында жаңы стадиондун курулушу башталды. Садыр Жапаров бүгүн анын курулушуна капсула салды. Өкмөт буга чейин жаңы стадион 20,78 гектар аянтка курулаарын айткан. Жалпы сыйымдуулугу 35 000 орун. Ачык жана жабык VIP орундар, ошондой эле комментаторлор менен журналисттер үчүн 200 орун каралган. 1,5 000 жеңил унаа жана 100 автобус үчүн токтотуучу жай болот. Президент ошондой эле Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадион жашыртыларын айтты. Гезит журнал түркүн сайттардан сиздер автоусталарды жана механиктерди издеп тажадыңызбы? Анда сизге автомен тиркемеси жардам берет. Бул жерден автоусталарды, механиктерди, эсто жана детейлинг борборлорду табууга өтө ыңгайлуу. Эми автоунааңызга байланыштуу маселени үйдө отуруп эле тез арада чечсе болот. Автомен мобилдик тиркемесин App Store жана Google Play'ден жүктөп алыңыз. Акысыз тиркеме Ширетмен. Эми сиздер миңдеген жарыяларды сайттардан, журналдардан жана башка социалдык тармактардан карап олтуруп, чалып издөөнүн кажети жок. Болгону үйдө отуруп эле бир баскыч менен телефон аркылуу App Store'дон же Google Play'ден Ширетмен тиркемесине катталып, миңдеген мыкты ширетүүчүлөрдү сизге керектүү аймактардан таап алсаңыз болот. Ошондой эле Ширетменде ар бир ширетүүчүнүн анкетасы, кылган иштери жана сүрөттөрүн көрсөңүз болот. Ширетмен менен ишиңиз бат жана сапаттуу бүтөт. Тиркемени көчүрүп алыңыз.